Так, арбаңыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн 27 декабрь 2023 жыл. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биринчиден мен көптөлөр ушундай түз эфирлерге чыгып редко кес чыгат элем. Анан бүгүн да бир шылтоо болуп калды. Эми ар бир адамдын бир кайсы бир нерселерге, фактыларга деп коечу, фактыларга таянып бир элдерге ушу сөзсүз айтып кое турган бир учурлар келип калат экен. Ошондуктан азыркы учурда бизде Кыргызстанда, Кыргыз элинде айтор көп сөздөр бар, көп окуялар өтүп атат. Жакында эле курултай өттү, ал кандай өттү, кантип өттү, кимдер келди, жыйынтыгы кандай болду дегендей bir top ой пикирлер азыркыга чейин токтобой келет. Анан мына туу жөнүндө дагы өтө мындай оюшка иш ойлор айтылып атат. Эми азыр сөздү кыскартканда биздин Кыргыз элинде башка элдерде деле бар. Мисалы жана Ванга деген бар. Бул жөнүндө билебиз, бүт дүйнө жүзү билет. Нострадамус деген адамыбыз болгон дүйнөлүк бул кишинин айткандары кылымдардан кийин аткарылып келатат. То есть кээ бир касиеттүү адамдар болот экен да бул жашоодо. Алдын ала көп нерсени айтып бере алган, ошону сезген, эскерткен дегендей. Биздин арабызда деле мына тиги Калыбул Бай уулу жөнүндө эмнелерди гана айтылбай жүрөт, алигиге чейин эскеребиз. Ошо сыяктуу bizde men oyumça hazır dele oşunday adamlar çok emez. Просто biz alarga ança bağ berbeyiz, mani berbeyiz, ukpayız degendey. Oşun üçün bugün men bir jurnaldan bir nemeni görüp kaldım da görsetip koyunça. Момдай bir Записка Дончанина деген Алатоо айымдары деген журнал экен, эски журнал. Просто мен муну бир жерден көрүп калып, мен ушул текст менен таанышып, анан бактыга жараша бул ушу материалдын герою дейбизби, баатыры деп коелучу, каарманы. Сиздерге тааныш. Мен мурун 2-3 жолу ушул эфирге чыгарган элем. Бизде Рүстөм Кабылбеков деген жигитибиз бар. Негедир бул жигит жөнүндө да ар кандай ойлор бар, бирок ушул жигиттин айткан ойлору, пикирлери, Чыңгыз Айтматов экөө биригип жанагы мөңгү деген немени чыгарган, ошого деле алигиче баа берилбей келатат. Айтор ушул статьянын каарманы ушул Рүстөм Кабылбеков болуп чыкты да. Ошон үчүн мен түз өсүнө чалып, мен азыр келип ушу бир аз дагы бир азыркы учурдагы болуп аткан окуялардын тегерегинде кичине маек курсак деп турабыз. Кичине зарядкам да түгөнүп атыптыр, мүмкүн болушунча ылдамдатайын. Так, Рүстөм мырза, мына ушул азыр мен көрсөткөн ушул материал жана Дончаниндин тиги бул атайын келген экен, издеп, украинец экен да. Ушул боюнча кыскача бир түшүнүк берип, анан азыр жанагы мен эскерип кетпейм, биздин Кыргызстанда болуп аткан окуялардын тегерегинде дегеле алдыда бизди эмне күтүп атат, эмне болушу мүмкүн, каяка баратабыз, эмне болуп атабыз, кыскача бир ой пикириңиз. Саламатсыздар, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бул мындай болду да 2007 жылы муфтияттан, орустун ишеними, чиркөөдөн, ошоктон бүт диндердин өкүлдөрүн чогултуп, Ысык көлдө Манжылатада бир чоң акция өткүзгөнбүз. Ошол жерде ар кимиз түнү бою 3 литрлик банкага суу алып, дуасын окуп, ар ким өзүнүн немеси боюнча, канону боюнча. Анан көлгө куйганбыз, көлдүн суусун тазалайлы деп. Анан ошондо Терасава деген Япон өзү дүйнө кишиси деп коет экен, человек мира деп
Ana ошол киши алар неме экен жана кришнаиттер болот экен жана хари Кришна деген анан бир топ бир 10 чакты киши келген алардагычы. Башка жактардан Ошо человек мира деп коет экен, японец экен. Анан алардын немеси кошуну Аргас жактан экен. Могу бала Украинадан келиптир. Анан мен баа билесиз го мындай орустар жана любопытный деп коет эмес, кызыгып караган. Анан ошону менен сүйлөшүп отуруп тиги болгондон кийин отуруп сөздөн сөз чыгып отурган айткам, бул 2007-жылы болот, 2014-жылы Украинада согуш чыгарын айттым да, ушундай. 2007-жылы болот. 2007-жылы болот. Анан бул кеттир барыбынан ошондон кийин баа согуш чыгып кеткенде анан кайра келип, мага келиптир бияка. Атайыңыз деп келиптир. Атайыңыз деп келиптир. Каяктан билдиңиз депчи. Анан айтат, эжем айттым дейт, 2 жолу ишенбей койду дейт. Айда. Анан 3-чү жолу айтканда ошо бомба жарылганда дейт, айылдын жарымысы калбай калган дейт. Мен айткам дейт, үйдү сатып алып кетелик, Россияга көчүп кетели депчи. Деген сыяктуу бул нерсе экен да. Бул мисалы үчүн өзүңүз айтып атпайсызбы? Калгул болгон, Арстанбек болгон депчи. Вообще негизи кыргыз эли өзүндө касиеттүү элбиз да, могу эл, касиеттүү эл да. Анан касиеттүү кишилер түптөп турган, булар кишилер болгондон ар бир кыргыз касиеттүү. Ошо канчалык жөндөмдө өздөштүрүлгөн. Анан мисалы үчүн касиеттүү менен эле китеп окубай койгондо болбойт. Касиетке да сабат бериш керек да, касиетке да азык бериш керек да. Касиеттүү канчалык сабаттуу болсо ошончолук чоң ой жүгүртөсүн да чабып кененирээк болот да. Анан мисалы үчүн жана мемеге жараша аба ырайы шартына моңгу менен иштегенден аба ырайы менен иштейм ушул экен да негизги нерсе. Аба ырайы шартына, өз өнүгүү чөйрөсүнө, тарыхый басып өткөн жолуна, анын эске тутум жөндөмүнө жараша бир элдин кулук мүнөзү калыптанат экен. Элдин ар бир кишиникиндей эле бир элдин да кулук мүнөзү калыптанат экен да. Анан кийин дагы айтарым, мисалы үчүн тиги немеге качан гана саясийдагы, экономикалыктагы, социалдыктагы, экологиялыктагы алпырбай күч структураларынын иш шаймандары натыйжа бербей калганда, бул философиялык иш шаймандарды иштетиш керек экен. Ошондуктан азыр философство кылып көрөлү да мындай. Неге мындай акыбалга келдик депчи. Бул өзү мындай кыска эле кароо мындай болуп тур да, бизге совет доорунда биз рахмат дейбиз эми. Барлык жагын эле жаман деп айта албайбыз, бирок бул нерсе болот экен да, бир өзүнүн ар бир мыйзамы болот экен ар бир нерсенинчи. Анан ошондо бизге баягы эми 15 союздук республиканын бир республика болуп киргенден кийин бизге баягы арип таанытыптыр да. Китеп окуганды билсин, кат жазганды билсин деп. Анан кийин арифметиканы окутуптур, мындай фейин санаганды билсин депчи. Анан бирок терең билим бербей коюптур. Ошол убакта биз генетика, кибернетика, геосаясат деген окууларды окутчу эмес экен. Буларга эмнеге кереги бар деп ойлочу экен да. Мисалы үчүн жөнөкөй эле ой жүгүрсөк, мына мындай болгон да, член бюро СК КПСС деген сөз болгон, Ошондо ушул ким Борбор Азиядан, анда Борбор Азия эмес, Орто Азиядан Кунаев болгон экен. Член бюро СК КПСС. А Рашидов Өзбекстан кандидат член бюро болуптур дагы. Биздин Усуалиевди аяка жакындатчу эмес экен. Жана чоң эле мамлекеттер кирбесе бир чоң мамлекеттик маанилүү иштерди чечүүдө биздин мындай кийребей эле койчу экен. Бар да малыңды бак ошол жакта. Эт бер, жүн бер деп ушундай мамиле жасашкан экен да. Анан баягы эс сыркуларды анан ачылдык. Анан дагы бир туура эмес иштер болду. Акаев да келди, бул немеден чыккан киши экен да. Илимий чөйрөдөн чыккан киши, мамлекеттик киши эмес. Бул киши дагы туура эмес көп иштерди жасап алды. Анын айыбы жок. Анан алып келип отургузушту бияка КГБ СССР. Мисалы үчүн көп эле Чыңгыз Төлөкуловду айыптап жүрүшпөйбүз. Айтматов тап келген, анан бир иштейин тап келгенде анан бир жолу суроо бердим мен. Чыңгыз Төлөкулов сизди эле айыптап жүрбөйбү десем, не деп деди. Акаев тап келген, бир иштейин тап келген деп деди. Десем өзүмдү угуп жүрөм деди. Анан ошону мен сага айтып берейин, сен чечим чыгарсың деди. Азыр мен ошо элге айтып берейин, эл чечим чыгарсын да. Горбачевдун жардамчысымын дейт.
Анан bir күнү КГБ эсирге чакыртыптыр дейт. Ал ушундай мекеме дейт, аяка барбасаң байлап алып кетишет дейт. Анын үстүнө бул деген бала кезекте эл душманынын баласы болуп, бала кезин сүзүлүп калган киши да эч качан мамлекеттик машинага каршы чыкпайт болчу. Анан барсам көпкө чейин сүйлөшүп дейт, ал тургай атам жөнүндө да сурашты дейт. Анан айтты, дагы керек болсоңуз чакыртабыз деп кетип калган дейт. Кандай бир убакыт күнүн кайра чакырыптыр дейт. Келсем жалаң эле Акаев жөнүндө сурап турушуп дейт. Ана кандай киши дегенин айттым дейт, академик, интеллигент, эки тилди жакшы катар жакшы сүйлөйт, коомду өзүнө алып жүргөндү билет дедим дейт. Анан же жамандап кетишим керек беле деди. Жок дедим. Айып бар бекен мен деди. Аны айтып жүрбөй дедим, мына Казат Акматовдор, тигулар сизди кел десе болбой, Акаевди көрсөтүп койгон турбайсызбы десем күлүп, ай баласы, алар деле бала, сен да бала экенсиң дейт. Ошо КГБ эсирге да киши каршы чыга дейт, алар шайлап койгон киши. Самолеттун жарылып, машинең авария болуп кетиши мүмкүн да дейт. Анан Бейштейн жөнүндө дейт, bir gün eriştik deyit ошо кишини. Жакшы киши экен дейт, көрдүм дейт, мен муну билбесем дейт, ичине кирип чыкпасам дейт, кийин мурун көрбөсөм дейт, же тоо боюнча неме болбосом дейт, адис болбосом дейт, же киши алдап көрбөгөн киши болбосом дейт. Мен экскisi эле муну дейт, Исанов менен Москвада Исановго тааныштырдым дейт, Акаев менен мен тааныштырган жокмун дейт. Мен Москвадан келгенимде бул Акаевдин немеси болуп калыптыр дейт. Кеңешчиси болуп калыптыр дейт. Ошондо мына 400-500 киши иштеген неме турат го дейт, бул КГБ. Мындай куш тилинде кат жазып сурап койушса болбойт беле дейт, бул киши ким деп. Менин компетенцияма жатпайт болчу дейт аны билүү. Айып бар бекен дейт, жок дедим, бир тааныштырган эле айыбыңыз бар экен дегендей, bir коомдо ушундай бир кишилердин артынан бир татыксыз сөздөрдү агытып, ушундай өзү ушундай болот экен, адамдын табияты ушундай болот экен да, ичкилдүү кишилер болот экен да. Чыңгыз Туроковду айыптап келдик. Антпей эле булар ошондой эле тетияктан, мындай жанагы геосаясат деген бар экен да. Булар деген 100 жылдап, 1000 жылдап ойлонуп турган кадам таштайт экен да. Аны ушу кишини жиберишип деп ойлосо керек, ушу бирөө талкаласын, сетинде бул окумуштуу киши, мамлекеттик кызматтарда жүргөн эмес. Анан кийин ал деле билбей баарын талкалап алды. Анан ушул акыбалга алып келди. Бирок ушул акыбалга алып келгенге чейин, могу бүгүнкү болуп аткан иштер бул кирет 600 жыл. Ал тургай тетиги Атилладан баштасак тетиги немелерден, гундардан. Ошондо канча жыл кылым болот? 3-чү, 4-чү, 5-чи кылымдан бери уже бизге каршы иш башталган да. Ошо кезекте башталган. Biz могу жерде жана ичи үстү өзүбүз ысычы болуп атпайбыз, биз тилде эле, айтта эле. Биз бир нерсени унутуп коюп атабыз да, тышкы неме бар да бизде. Тыштан башкарат бизди. Биз бирдеке болсо эле эмне го, Путин уруксат берди деп, орустар. Андан тышкары мындай немелер да, геосаясий оюнду жүргүзгөн кимдер бар? Англосакстар бар, америкалыктар бар, орустар бар, мына Кытай, Индия толтура да. Болар бизге тыштан таасир кылып атканын биз билбейбиз, өзүбүзчө ичибизде эле билебиз, муунду тушуп атабыз да. Анан ушунун баары эмнеге келип такалат экен? Ушунун баары биздин сабатсыздыгыбызга келип такалат экен. Сабаты жок элди каалагандай пайдаланышат экен. Ошондуктан азыр бири-бирибизди айыптаган токтотуп, биз мындай өңүлүшүбүз керек болот, китепке өңүлүп бир окушубуз керек болот. Маалымат алып, Мен мисалы үчүн мен деле жана биздин жаш балдар, жаштар да алар татыктуу жашаганга немеси укугу бар алардын, татыктуу жашаш керек. Бирок мынакей жана жаш балдар, биз жаш саясатчылар анан тигүү деп эле биздин муунду баса калгысы келет да. Биздин муунда эмне айып бар? Биздин муунда деле айып жок да. Биз ошол кезде жаш болчук. Эсир кулады, ошол убакта жанагы бир олчойгон заводдорду кармап тургандар, тыйын тыпырлуулар басып калды. Жакшы жерлердин баарын, туурабы? Анан бизди ошо эсир кезинде жакшы чоңойткон, алдаба, уурдаба, жебет, тыгуу деп интеллигенция берди, жабыр тартып калды да. Анан ошол убакта кимдер жанагы чоң муштумдар, рейкеттер, бандит, сандит ушундайдын баары байыды. Туурабы? Эми баарын текши антип айткан болбойт, арасында бар мындай. Насиби бар, напсиси бар, буйругу бар кишилер байыды. Анан мен айтам, биз жаш саясатчылар десе күлкүм келет. Мен да ошондой болгом, себеп мен айтам, мен силердин айылдан келе аткан кишимин. Мына сөкөз ошол айылдан келе атабыз, балалык деген айылдан. Анан бала кезде ошондой көрүнө берет мындай, мен келип анан кийин отуруп анан момунтсем, анан момунтуп жүрсөм эле башкарып кетем деп ойлойт да, андай эмес да. Биз мамиле деген маселени унутуп коет экенбиз да.
баласың да, бала кезекте қан сапырылып тұрған кез. Мен айтам, сен жаш саясатчы емессің, сен жаш баласың. Жаш саясатчы деп 60-тан өтіп, толық тоқтолған, сезім жетегінен шыққан, сауатты, зор тәжірибесі мол кишини айтады. Мен өмірімде өкінбеймін, жақсы кишилерменен дос болдым. Айтматовтан мен атамдан 1 жаш улуу кишилер бирок ушу баласындай эмес, досундай мамиле кылып, оку деген нерсени ошол айтты, оку. Дегенде мен ушу кезге чейин отурдум да, окудум. Мындай бир бийлигине кызыкпадым, мунусуна кызыкпадым, бирок мен мынтип ойлочумун, жылдан жылга эл өсүп, ошондоктан мен да бала экенмин ушу. Мен уже жашыбыз келип калганда уже өнүгүп калабыз десем, көрсө ушунчалык сабаксыз болуп калыппыз, түркөй болуп кетиппиз. Азыр бизди ушул мисал үчүн мен күздө ушу таласта жүрдүм да. Жанагы неме боюнча Айтматовдун 95 жылдыгын аркалай деп ошол жерде Айтматовдун кереси мөңгүлөр арзуу деп таластын өзүндө драм театрында чоң жыйын өткүздүк, анан кийин 4 райондо өткүздүк. Ушинтип анан баягы немеге чейин кирдим мен тиги. Курултайга чейин. Анан таң калдым да. Мындай болуп калыптыр да, эл бийликке ишенимди жоготуп коюптур да. Азыр мисалы үчүн тойго биздин жогорку идеябыз, улуттук идеябыз бул той болуп калыптыр, той. Той, аш, неме, түлөө, анан көпкөрүү, футбол, күрөш, ушул тегеректе эле болуп калыппыз дагы. Ошонун негизинде биз лексиконубузду аябай тарып кетиптир. Биз мындай чоң сөз айтсаң, токтот дейт экен, токтот ал дагы, кое турчу дейт экен, баягы илгери биз Горбачев плюрализмди силе түшүнбөй калчык да, бул плюрализм дегендей. Биз немебизди жоготуп коюппуз, лексиконубузду да жоготуп алыппыз да. Муну эч кимди айыптай албайт. Муну биз улут катары бирөөдөн эстеп, мен аз бирөөгө таарынганды токтоттум. Биз улут катары өзүбүз кайра китепке өңүлүп, сабатыбызды өздүрбөсөк болбойт. Сабат керек. Бизге аң сезимди өзгөртүшүбүз керек болуп атыр. Анан жанагы көрөсүз да, мен мисалы үчүн могу немелерди да көрбөй калдым азыр. Алда немелер чыгып атпайбы жанагындай. Бири-бири менен урушкандар да, бири-бири менен да айыпташып, бири-бирине мындай болбойт, бул туура эмес мамиле. Биз могу ар бир кыргыз ишибиз эмнеге жүрбөй атат экен, ар бир кыргыз касиеттүү экен деп атпайсызбы? Ошондуктан сенин ишин, сен тиги жөнүндө жаман айтасың го, ошон үчүн сенин ишиң жүрбөйт, ал сенин жөнүндө жаман айтып, анын иши жүрбөйт да. Биз япондордой болушубуз керек экен, бири-бирибизди көргөндө мынтип саламатсызбы деп. Жакшы жагыбызды көрүп, жаман жагыбызды көрбөй, мисалы үчүн той дейсиз. Тойго барсаң ба, тойго отургусканга чейин эшикте турасың да, чылым чегип сүйлөшүп турсаң, тойдун ээсин сөгүп атат. Акмак бул, ит чочко деп атат. Анан киргенде тос берет да, башкача мактап атат. Анан отурганда этегин тартып өтүп, азыр жамандап атпады элең эшикти. Элдин кашын түшүтүп коюш керек дейт. Айтам, бул туура эмес мамиле. Жаман көрөсүң келбе да, жөн эле каттабай кой да. Каттадыңбы жакшы көр да, жакшы жагын айт, макта деген сыяктуу. Биз азыр ушул немеге өңүлүшүбүз керек болуп атат дагы. Мен дагы ушул Кудай кааласа эми пат чыга баштайлык. Ошо жана кыргыздын кайерден бизге ушул жана мындай кыргыз элин айтып атпайбы, өзгөчө ошо кезекте эле башталыптыр. Кыянатчылык кылынганда, биздин тарыхты жок кылууга аракет кылынганда, биздин империялык ой жүгүртүүсү бар элбиз да. Ошону жок кылууга аракет кылышкан, ошого жетишпей келишип, бирок эстер кулаган 30 жылдын ичинде өзүбүздү жеп коюппуз. Өзүбүздү жеп атыппыз. Бизге азыр тийбей эле коюштур. Өзүбүз бири-бирибиз менен согушуп, өзүбүздү жок кылганга кеттик да. Болбосо эмне мындай элдин ичинде сын болуш керек, пикирлер болуш керек. Ошонун баарын эле мындай кабыл алыш керек да. Угуш керек. Не деп атыр элдин ичинде мындай да. Элдин баары эле бир пикирде болбойт да. Бир пикирде болбойт. Анан мисалы үчүн мага деле келет, мисалы билем мен мындай чыкканда, сен жөнүндө мынтип атат, сен жөнүндө мактап атып, сен жөнүндө деле айтып атат ал. Алар бири-бириңер жөнүндө айтышып атпайсыңар. Катыны күйөөсү жөнүндө айтат, күйөөсү катыны жөнүндө айтат, энеси баласы жөнүндө айтат, баласы атасы жөнүндө айтып, бүгүнкү күнү адамдык капитал жоголуп кетип баратат да. Бул киши деген мартаба түшүп кетти да. Кишини киши сыйлабай калды. Тыйыны бар деле сыйлайт, тыйын бербей койсоң жамандап кетет. Ушундай да. Бүт баары келип эле бир немеге жана тыйын чакага байланып калды да. Ошондуктан Рүстөм,
bir ушул жерде жакшы bir сөздү айттың да, чын айтканда азыр кичине мындай нокорттуу деп коет го, бир аз ойлонгон, бир аз кичине элдин алдындагы сөзү бар, бир аз кылып аткан иши бар. Ошол адамдар жок дегенде, ошолор ойгонуп, ошолор азыркы өтүп аткан дүйнөлүк окуялардын bir тенденциясын туура түшүнүп, анан ушул жерден биз өзүбүздүн баркыбызды, өзүбүздүн ордубузду өзүбүз таап, өзүбүздүн кыла турган ишибизди өзүбүз жасабасак, бирөөдөн күтүп, анан жана сырттан башкаруу деген бул дүйнөлүк саясат болот да, чын айтканда. Эми жанагы КГБ жөнүндө сөз болуп кетти, азыр ФСБ болуп калды. Мына бизде деле бар ошондой кызмат. Анан могу улуттук банк жөнүндө дагы көп сөз кылабыз, бизге баш ийбеген өзүнчө бир инструкция алган ушундай кызмат болуп калды деп. То есть мен бул жерде эмнени бир сурагым келип атат да. Чындап эле ушул чындыкты биз кичине канчалык ылдамыраак түшүнсөк, анан жанагы элдер деген элдер эмне? Эл өзүн өзү баккан категория баягы калктын эмеси да. Аларга жөн эле иш берип, анан кичине башкарып, шарт түзүп берүү бийликтин милдети го. Мана ушул жерде кичине биз бири-бирибизди туура түшүнүшүп, ордубузду аныктап алсак, анан жана шайлоолордо мына өтүп аткан бир аз манипуляционный эле бир окуялар болуп атат да. Ошону биз жанагы интеллигенция дегендерчи ушулар түшүнсө, ошону айттыңыз да, өтө туура сөз болду. Сөз мындай болду да. Жусуп Баласагындын немеси бар. Жусуп Баласагында тентек чыгат экен аябай. Кумарчы болуп, карт ойноп, өлгөнгө чейин асылат да экен, өзүн аскандагы экен. Атасы кийин таап барып, анан кийин Акбешимге мэр кылган да. Бул ырды кийин жазган бул. Анан айткан, эл жакшы деген эл. Бирок ар ким өзүнүн тең менен, тизек кабы менен болуш керек экен. Эл ичинде жүрсөң сөз тийип калат экен, кол тийип калат экен деген сөз бар экен да. Азыр мен ойлойм да, мисалы үчүн, жерден сиздин немеңизден пайдаланып айтат элем, сиздин көтөргөн эле сөздө. Бул интеллигенция ойгонгулар ден жетет да, эмнеге башыңарды катып отурасыңар. Мына шайлоого интеллигенция барбай койду, шайлоого 3төн 1 барды, 32%. Туурабы? Биз мисалы туура кылды, жана неме шайлоого барбаганга 5000 айып салыш эле керек. Шайлоого барыш керек деп. Себеп дегенде аларды мен түшүнөм. Себеп мен деле жана чыкпаган мындай. Чыксаң эле жаман сөздөрдү баштайт, анан тил тийип калбас деп деле. Тил тийгенде эле кол тийгенден жаман. Кол тийсе ал бир-эки киши көрөт. Тил тийгенде жалпы эл көрүп атпайбы, анан ушуну токтотсоңор, баарыбыз эле мен дагы баш болуп, сиз да бири-бирибиз жамандаган токтотолду да, мындай. Көргөндөр эмес. Билбей эле бирөөдөн угуп алып, сизге айткандай, Үрстөм деген эң бай еврейлер менен иштейт, мөңгүлөрү сатат дейт. Мөңгүнү мен эмне кылып сатам? Колбаска салып сатканча эрип кетет келип. Самолет менен сатып атсам, чек арасылар нече кармамак болуп жатат. Самолет учуп атыр деп, калп эле өлмүш болуп элет. Андай эмес да, мындай коет да, баягы өзү окуп, өзү билбей эле бирөөдөн окуп билип жүргөн кишини ханжа деп коет да, ханжа болуп алдык да. Анан мындай мен мынтип айтам такай. Бирөө-бирөөдү жамандап келсе, билбейт экенмин, жакшы кишиди укканмын деп кой, баледен каласың. Же болбосо ошо кишини сени жамандап атыр деген кишини чакырып алып сүйлөшсөң, аны ошондо билинет. Ошо сөз айтылганбы, айтылбаганбы деп. Анан эле бири-бирибизге эле асылган токтотсок, ушул өтө аябай жакшы, жогорку нерсе болот эле да. Анан мындай ушу Кудай кааласа, мына Ниязбек байке өзүңүз окшогон бир жакшы сабаттуу кишилер бар, ушул отуруп алып анан кийин ушуну бир талкуу кылсак, мындай бир ачылыштарды жасасак, ачылыштарды. Ошол жерде мындай болду. Чыңгыз Төрөкулов менен таанышам да мен биринчи. Анан мен Үрстөм деп таанышам да. Ал Чыңгыз болду, эки баатыр таанышып калдык деп анан десем күлөт. Не болсам, мен Чыңгыз канчалык дүйнөгө кызмат кылдымбы, кылбадымбы билбейм дейт. Жөнөкөй киши да, мага Чыңгыз кандан эле чоң иш кылып иштеген киши да. Сенин атыңды ким коюптур дейт. Чоң атам коюптур дедим. Ана атыңдын вазифасын билесиңби деди. Анан билмексең десе эле жок билбейм десем, сен деди бу элдин башына чоң иш түшкөндө керек тие турган киши экен, сенин атың, ысымың ошондой экен деди. Анан бул Манасты өтө сыйлаган киши эле да, бул Манаска өтө чоң, саякпай муну мен бир жолу мынтип сурап калдым. Өзүңүздөн өткөн бир гений кишини көрө алдыңызбы, кыргызды деп, десем көрдүм деди. Ашыгып сурадым, ким болду экен деди. Ким десем, Саякбай Каралаев деди. Анан айтып, эл ичинде мындай такилип жүрөткөнгө аны ичет, алкаш, богоз киши деп айтат го десем, мындай карап ойлонуп турду, айтты, биринчиден деди, андай кишиге сын такпайт деди.
Экинчиден алкаш деп айтпайт, ичет деп айтыш керек, мойнума алам ишчи деди. Үчүнчүдөн сөгүнгөн биякта калсын деди. Жана колунда таягы менен мындай жонталаштырып салып жиберчи ал деди. Ал деген деди, могу жерин орусча айтты, ал борзый, дерзкий, анан түбөлүк толук киши болчу деди да, ошол кишиге ушундай сыпат берди да. Демек бул киши өтө кадырлаган да бул кишини, жанагындай сөгүнгөн, кагынган, келтек менен чаап жибергенге чейин кечкен бул андай кишиге биринчиден сын таппайт деген сөз болду да. Анан мынтип калды. Манаста деди, тал чокуну ким ашкан, Үрүстөм дастан шер ашкан, андан кийин ким ашкан, Кабылан Манас эр ашкан деген жери бар деди. Ошо каерде деди бул тал чоку деди. Манасчымын деп да айттың окшойт жана да. Кичекейимде манасчы болчумун. Манас айтып 7-чи класста республикада мектеп окуучулар ичинде 1-чи орунду алгам деп айткам. Анан ооба деди, мана тал чоку каерде деди. Билбейм дедим. Десем, мен да ошону издеп таппай жүрөм, кыйналып жүрөм деди да. Ошол жерде эми элдин көзүнчө биз ушу менен аяктан келди, ушуну айталы. Ооба, мен зарядкамда түгөнү да. Анан ошо тал чокуну издейм дедим, бул тапшырмады, ал таштап кетти, тал чокун деп. Анан таласка барганда чоң жыйын болгондо эле, Талас областы боюнча залга кайрылып, менден деди, 1000 сом. Неме, тал чокуну ким айтып берсе белек. Десем бирөө неме деди, Хан Теңири деди, анан жок деди. Десем анан калганын билбейт экен, анда мен айтып берейин деп аларга да айтып бердим, азыр дүшейден айтып берейин. Мисалы үчүн, эң дүйнөдөгү бийик жер бул немеде, Жомолуңгулар. 8848 метр. Ошол кыркада бир 8000-тиктерден келип тургандан кийин 8163 метрлик Манас Луу деген тоо бар да, Манас Луу деген бийиктик бар. 8163 метр. Ошонун ылдый жагында Кайлас деген тоо турат, Кайлас. 6666 метр. Кечирип кой, Рүстөм, ушул жерден көп чекит коюп, мен мону бүтүрүп коеюн, себеби зарядкам түгөнүп атат. Ушул суроону кийинки немеде уланталык. Могу жерде көрүүчүлөрдө да мүмкүн кайсы ойлонуп турушсуң, суроолор болуп калса жазсаң, ошого жооп беребиз. Ошо Кайластын тегереги ойлонсоңор, анан кийин чечебиз ошондо. Чоң рахмат. Урматтуу достор, мен азыр аяктаганга туура келип атат. Суроолоруңуздар болсо жазып койсоңуздар, улантыш керекпи? Мына ушул жигитке анча бере турган суроолор барбы? Айтор, биз кийин өкүнүп калбагандай болупчу. Ушул аягы Диогенди билесиңер да, тиги философ, бочканын ичинде жатып ойлонуп, канча ушу азыркыга чейин келаткан бир топ мыйзам ченемдүүлүктөрдү айткан да. Ошо сыяктуу мына биздин Кыргызстанда дагы ушул Рүстөм сыяктуу жигиттерибиз ушу азыр белгисиз эмне кылып жүргөнү, каякта жашап атканы, кандай шартта, эмне ойлонуп, эмне толгонуп, мына мен билем да. Күндөп, түндөп үйрөнгөнү, укканы ушу маалымат, окуганы китеп, интернеттеги бүт маалыматтарды окуп, ушу ойлогон ушу келечегибиз кандай болот, биз эмне болобуз. Анан могу мөңгүлөр, бул мөңгү жөнүндө өтө көп нерсе айтыла элек. Мунун мааниси боюнча биздин президенттер ошо Орто Азияны билишсе жакшы болот эле. Эми суроолор көп. Ушулар боюнча кийинки передачада неме кылалык. Азыр коштошконго туура келет. Тамам болуңуздар. Жакшы калыңыздар.